кыйынчылыкты талап кылган эмгек ошончолук ыйыкта болот. Эң башкысы мугалимде ошол эмоциясын башкара алганда. Да, сезимин башкара алганда. Ачуусун тие алганда да, мындай алганда. Ал профессионал мугалим окута албаса, үйдөгү не профессионал атына кантип окутсун деп ушинтип айтты да. Гумандуу педагогиянын эң негизгиси бала үзгүлтүксүз өнүгүү. Ал көрсө план деген баладан чыгат экен, класстын деңгээлинен. Класстагы ар бир окуучунун жөндөмчү талантын өстүрүүгө карата биз план түзүшүбүз керек экен. Жакшы окугандар эле жанагы чыгып анан такыр реакция бербеген балдар да болот да, жазасаң жазбаган, эчтеке кылбаган. Анан ошондой балдар карап турсаң, ал деле акыл эси ордунда, бардыгы жайында, жакшынакай эле, жакшы адамдардын балдары. Анан неге ушуну окута албай атам? Значит, күнөө менде депчи? Эң туура жакшы мугалим күнөөнү дайыма өзүнөн издейт. Ал эми өзүңөн издегениң бул сенин жеңишиң. Бизде деген ушул убакытка чейин авторитардык эле билим берүү системасы менен келдик. Ташбоордук күчөдү. Зөөкүрлүк күчөдү. Өзүмчүлдүк, өз көмөчүнө гүл тартуу күчөдү. Жеке эмесине. Оорулар, жугуштуу оорулар алып бирде өзүң көрүп. Бул жеке айрым адамдардын ийгилигин эмес, биз коомдук билим берүүнү биз коомдук система аркылуу баа беришибиз керек да. Реформаны гумандуу мамиледен башташыбыз керек, гумандуу педагогика менен башташыбыз керек да. Мугалимдин кызыкчылыгы баланы өнүктүрүү. Баланын жан дүйнөсү кыймыл үчүн жаралган. Тынчтык үчүн жаралган эмес. Ал кыймыл. Кыймыл деген физиологиялык жактан алганда баланын тынымсыз өнүгүүсүн камсыз кылуучу күч. Кыймыл токтоду дегенде баланын өнүгүүсү дагы токтойт. Биз кыймылдаба деген сөз менен баланын табиятына каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Бул эң коркунучтуу. Ошон үчүн мен каршымын. Жанакы жакшы окуй албай аткан болсо, значит, тыюу бар, өнүгүү жок. Биздин эң негизги мектеп жетекчисинин милдети мугалимдин ошо заманбап өнүгүшүнө шарт түзүү, түрткү берүү. Бул пландоо деген кандай? Азыркы мектеп талап кылып аткан план деген кандай? Бул жерде гумандуу педагогикада кандай планды сурадыңыз эле? Саламатсыздарбы, кымбаттуу Мугалим подкаст YouTube каналынын көрүүчүлөрү? Кыргызстандагы гумандуу педагогиканын жайылтуучусу, Кыргыз Республикасынын 3-даражадагы Манас орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Орозали Сайдылканов агайыбыз бүгүнкү биздин Мугалим подкаст YouTube каналында конокто болуп отурат. Агай азыр биздин алдыбызда могу Шалва Аманашвили жарымы жазыптыр, анан жарымын болсо Орозали Сайдылканов агай жазган Рух Баатыр деген китеби турат. Мындан сырткары дагы 7 китептин автору. Агай менен биз бүгүн ушул мектеп учурунда практикалык мугалимдерге арналган мектепте кандай гумандуу педагогиканы кантип колдонсок болот? Экскурсияга чыкканда колдонобузбу, же болбосо сабакта, мамиледе кантип колдонобуз? Практик мугалимдерге арналган бир жандуу эфир кылганы турабыз. Куш келипсиз агай. Эмгек жолуңузда ийгиликке, өзүңүздү ийгилигиңизге шарт түзгөн ыкмаңыз. Кайсы десем, көбү болсо биз мына 2 айдан бери мыналарды үйрөндүк. Райондон келген баягы көрсөтмөлөрдү аткарып жүрдүк деп эмелерди жазышыптыр да. Бир дагы мен мына 10 ыкма менен мына бүткүл классыма үйрөттүм. 2 айдан бери мына 10 ыкма менен жазышыптыр да. Бир дагы мен мына 10 ыкма менен мына бүткүл классыма үйрөттүм. 2 айдан бери мына 10 ыкма менен жазышыптыр да. Бир дагы мен мына 10 ыкма менен үйрөттүм.
бүт классыма түшүнүктүү кылып мына укма менен теманы жеткиликтүү түшүндүрө алдым деп бирөө дагы жазбаптыр да. Анан ошондон анан жанагы Сухомлинскийге ыраазы болуп анан эми коюңуздар келгиле өз жолубузду табалы. Демек ийгиликке карай ар бириңиздердин өзүңүздөрдүн жол болбосо, маселен эжекелерди айттым, эң мыкты баягы конооңардын оозунан намы кетпей кала турган нанды кантип жасайсың? Ошонун ыкмасын тапкандай мына эми ушу балдарыңарга ошо билимдин даамы кетпей калгыдай кайсыл ыкма сизге ылайык? Ал баягы мурун эми көрсө анан ошодон баштап мен жана гумандуу педагогикага карата багыттарым башталгандай болуп калды. Мугалимдер тетик сыяктуу эле иштеп жүрүптүр да. Жогору жактын айтканын, өйдө жактын айтканын аткарып коюп, натыйжа эми чыгармачылык менен иштебейт. Чыгармачылык менен иштебейт. Ал чыгармачылык менен иштегенге мугалимде чыгармачылык эркиндик жок. Анан баягы эң негизи чыгармачылык менен иштеп, жогору жактын гана буйругун аткарып, мисалы жогору дегенде завуч эмне берсе, аны аткарып, планы мындай жаз десе, аны аткарып, планы ошондой жазып, өзүндөй завуч көрсөтүп берген структура да, түзүлүштө жазып, жүрө бериптир да. Жүрө бериптир да. Мен да ошондой. Ал көрсө, план деген баладан чыгат экен, класстын деңгээлинен. Класстагы ар бир окуучунун жөндөмчү талантын өстүрүүгө карата биз план түзүшүбүз керек экен, ар бир баланы өнүктүрүүгө карата. Биз андай план, анан келгиле эми. Ушундай план мен силерден баягы эми план талап кылбайм. Ошол ким менен класста, мисалы Асан, Айша, Акма менен мындай иштейм. Буларды жуу менен иштетип көндүрөм, буларды топту иштетип көндүрөм, буларды өзүм бирге иштеп көндүрөм деп. Анан жана сиз айткандай кана балдарым сен билбейсиң дебей, кана балдарым мени менен бирге иштейли, үчөөнү алып ал. Кана келгиле, мына задача деп туруп, эми бүгүнкү милдетибиз ошол энчилүү жана жалпылыктарды айырмалап билишибиз керек экен, анан ушуларды жазууда туура жазышыбыз керек экен. Келгиле балам. Чогуу иштейли деп анан алар менен чогуу иштеп, анан түшүндүрүп, анан ал жерден экинчи, анан тиги балдардан эметкенде алардан жардамга чакырып, мына топко жардам бергиле, бирок жөнүн көчүрүп түшүндүргүлө деп. Анан ошентип, анан жалпы баарысына бир мугалим баягы жаңгыз дара токой болбойт дегенде айтабыз. Бир мугалим эме кылбайт, ошо окуучуну бүт тарта билгенде, окуучулар менен бүт кызматташа билгенде, жанагы сиз айткан эме жаралат да, ийгилик жаралат. Сонун экен агай. Ошол мен дагы ушу жаңы иштеп баштаганда жакшы окугандар эле жанагы чыгып анан такыр реакция бербеген балдар да болот да, жаз десең жазбаган, эчтеке кылбаган. Анан ошондой балдар карап турсаң, ал деле акыл эси ордунда, бардыгы жайында, жакшынакай эле, жакшы адамдардын балдары. Анан неге ушуну окута албай атам? Значит, күнөө менде депчи. Эң туура жакшы мугалим күнөөнү дайыма өзүнөн издейт. Ал эми өзүңөн издегениң бул сенин жеңишиң. Ал эми жанагында эфирде жаман мугалим жок, бирок көбү жанагы окуучудан издеген бул жаңылышып калат да. Окуучудан эң мугалим өзүнөн издеш керек. Демек өзүнүн методун,
өзгөртүш керек. Эң Ыкмасын туура өзгөртүш керек. Технологиясын өзгөртүш керек. Мисалы бүгүнкү сабакта 5 сен айткандай 5 бала түшүнбөй калса, ошо 5-өөнө эмдиги сабакта ошо 5-өөнө түшүнө турган ыкманы, технологияны издеш керек. Анан ошондой эле бир эле өзү издебестен окуучу дагы издеш керек. Окуучу да окуучуга да өзүнүн өнүктүрүүнүн планын түзүп мугалим бериш керек. Жана Финляндиянын бир өзгөчөлүгү ошо. Атайын жалпы класска тапшырма бербейт. Ошо бүгүн өзүн көрсөтүүдөн бала эмнеден акса да, мисалы мына Зататовичтун жана Энчилүү Зататовичту жаза албай ката кетти. Бирок балам, сен китебиңи мына эмесин окусаң, окуп ушуга ылайыктап дагы бир окуп туруп эмесең, мүмкүн сен мына Энчилүүнүн жазылышын билесиң. Ушуну аракет кылып берчи, десең бала дагы сүйүнүп кетет, барып мүмкүн болушунча эме кылат. Анан эгерде мына эми телефон байланыш жакшы болуп калбады. Ата эне жана сиз айткан Сингапурда туура, ата энелер ал ажиз эмес. Мугалимде атайын окууну бүткөн эмес алар. Алар бүткүл аларды биз окута албайбыз. Эң башкысы аларды кызматташтыкка тартабыз. Кызматташтыкка деген мына уулуңузга мындай көнүмүнү бердим. Ушуну баягы Энчилүү ат деген бул өзүнө энчиленип коюлган ат, баштан жазылат. Ушуга көңүл буруп койсоңуз десең, ал дагы анан бирок рахмат айтып, жакшы аткарса, кызым, балам, рахмат деп, сөзсүз бетинен сылап, коюн унутпаңыз деп, урушпаңыз деп айтылышы керек. Аткармай атат дебеш керек. Антинтип кызыл менен 2 койбош керек. Себеби бала дагы баягы ийгилигине кубаныч. Жаралса, бала үчүн дагы өтө чоң нерсе да. Мында биз ата энеге дагы гумандуулук менен мамиле кылып атабыз. Ошо да. Ата эне демек гумандуу мамиле бул система. Да. Бардыгында болуш керек. Ата эне менен мугалимдин ортосунда дагы, мектеп жетекчиси менен мугалимдин ортосунда дагы. Бардык элдерге. Бардык мектеп чөйрөсүндө, демек коомдук чөйрөдө. Баланын чөйрөсү негизинен ошо 4 чөйрө төзөт өзүң көрүп. Мектепте класс чөйрө дагы бар. Адан сырткары анын ата энелер чөйрөсү, жалпы табигый чөйрө, анан социалдык чөйрө, көчөдө жана колу коңшу эмелери. Мүмкүн болушунча бардыгында ошо гумандаштыруу болушу зарыл да. Анан агай, авторитардык педагогиканын максаты, баягы мажбурлоочу педагогиканын максаты өз ойлонуусу жок, өз көз карашы жок, өз пикири жок, ээрчиме, кошоматчы адамды тарбиялоо болгон деп айтып турсуз агай. Бирок бизде деген ушул убакытка чейин авторитардык эле билим берүү системасы менен келдик. Ошондо авторитардык билим берүү системасында бир дагы баягы өз оюн эркин айта алган, өзүнүн көз карашы бар, адамдарды бир эң баалуу нерсе адам экенин урматтап сыйлай билгендер жок болуп калдыбы? Кыскасы мындай да, биз жалпы кээ бирөөлөр айтып атпайбы? Кээ бирөөлөр айтып атат. Мен токмок жеп жүрүп эле мындай адам болдум. Бирок ал жеке адам. Бирок биздин коомдук аң сезимин карасаң, коомду карасаң, мына мен ошо жанагы эмне үчүн улуттук демократиялык автордук мектеп түздүм. Себеби ошол мындай болду. Өзүң көрүп, СССР тарагандан кийин биздин идеология да жок болду. СССР тарагандан кийин
материалдык байлык, экономикалык кызыкчылык биринчи орунга чыкты. Рухий кызыкчылык, маданий кызыкчылыктар төмөн түштү. Акырда жанагындай сиз айткан ташбоордук күчөдү, зөөкүрлүк күчөдү, өзүмчүлдүк, өз көмөчүнө гүл тартуу күчөдү, жеке эмесине, оорулар, жугуттуу оорулар агып кирди өзүң көрүп. Бул жеке айрым адамдардын ийгилигин эмес, биз коомдук билим берүүнүбүз, коомдук система аркылуу баа беришибиз керек да. Чындыгында азыр дагы мына аял затына мамилени көрүп атасыз. Ооба, Мына туура. Дүйнөдөгү согуштарды көрүп атасыз. Экологиялык коркунучтарды көрүп атасыз. Мына өзүбүздөгү рухий жакырчылыктан пайда болуп атат ушунун баарысы. Мына биздин өлкөдө дагы мына кылмыштуулук караңыз. Ушулар мисалы бир туугандарына зорлук зомбулук көрүшөт. Ал турмак туугандык сезим дагы жоголуп кетип атат. Туура. Мына караңыз. Ушулардын кесепетине мен бир гана ушу авторитардык эмени жана эмне үчүн бизде айтабыз, мугалимдер дагы эле жогору жакты көрүп атпайбы? Мисалы азыр эмне жок бизде? Талдоо, анализдөө, илимий негиздөөнүн жыйынтыгында анан бир иш жасабай атабыз. Мисалы жасалып атат, бирок моюнга алышыбыз керек да. Эмне үчүн дегенде, мынау биз маселен 30 жылдан бери мен көп эле мугалимдерибиз абдан көп окуудан өттү. Кадам артынан кадам деген өттү, сынчыл ой жүгүртүүдө өттү, интерактив окутуу деген өттү, мына кабарлашуу окутуу деген өттү. Мына ар түрдүү ал эми билим сапаты. Соцсеттерди карасаңыз сабаттуулук, катарлар жазуу, ыплас сөздөр менен сүйлөө. Биз маданиятыбыз жогорулап атат. Эмне үчүн? Баарысын туура атабыз. Авторитардык педагогика өкүм сүргөндүгү үчүн, Өзү өкүм сүрүп атпайбы? Сөзсүз мугалим эмне үчүн жана мугалим болсо планды ошол классындагы окуучунун өнүгүү деңгээлине карап түзбөстөн, мисалы азыр деле бар, силер Сингапурдун структурасына план түздүгөн. Азыр деле бар. Мисалы үчүн силер мынандай план түзбөпсүңөр деген. Завуччу айтат, мынандай план түз. Ал эми сен классындагы окуучунун өнүгүү деңгээлине карап, ошо ар бир баланы өнүктүрүү планыңды түз деп талап кылышпайт азыр. Демек биз окуучунун өнүгүү деңгээлине карап иштебестен, тиги шефтердин айтканын аткарып эле. Биз авторитардыктан. Авторитардык аткара. Бул эң башкысы кыскардын эмескен да, бул жогору жактан баштап эле авторитардык система менен келет турат. Ошо да. Ошон үчүн мен айтып атам да, эми тиги Ламанашвили да айткан, Сухомский да айткан, гумандуу педагогдордун баарысы айткан. Биз качан гана реформаны гумандуу мамиледен башташыбыз керек, гумандуу педагогика менен башташыбыз керек деп. Себеби гумандуу педагогиканын улуу максаты, мына Урух Баатыр деп атпайбы? Урух Баатыры мугалим ким? Ал деген баланы сүйгөн, баланы түшүнгөн, балага ишенген, бала үчүн жан дүйнөсүн, жанын аябаган, мугалим бул Урух Баатыр болот. Демек, биз Урух Баатырларына ишеним беришибиз керек, шарт түзүп беришибиз керек. Мисалы бүгүн сен мына мектепке ойлонбой келишиң керек. Үйдө отум өчүп калдыбы, же көмүр жок калдыбы дебей, демек бир гана сени ойлонткон
мына бүгүнкү сабагынын ийгилиги. Бүгүнкү окуучунун жаратмандыгы, чыгармачылык иши. Сен ойлон Кудай. Мугалимге ошондой шарт түзүш керек. Анан мугалим өзүнөн жанагыны талап кылыш керек. Ар бир баланы бүгүн максатым менен кечээки өнүктүрө албай калган Асламды же Акматты өнүктүрүү. Ошону өнүктүрүү менен бүгүн сен кубанып кайтышың керек. Болуп атпайбы? Сонун жакшы айтып бердиңиз агай. Тиги планың кана эмнеге мону ылайыктап түзгөн жоксуң деген жогору жактан деле андай суроо талап болбош керек экен да, Класска мугалим күлүп жайнап кириши керек. Мугалим класска күлүп жайнап кириш керек. Анан бул жерде мен көп ошо 3 мектепте көп айрым мугалимдерди билдим да. Жан дүйнөсүн мына урук баатыр болуп калган мугалимдер болот. Мисалы андай деп кээ бирөөлөрдүн эми эң башкы мектеп жетекчиси мен 3 ыйык милдети бар да. Биринчиси окуучуну тааный билиш керек. Мектепте окуган окуучуларын. Экинчиси мугалимин тааный билиш керек. Үчүнчүсү ата энесин. Демек бала кандай жерден өстү, кандай жерден таан татты, суу ичти, урукка азык алды. Ошол деңгээлге карап эме мугалимди дагы мугалим беректей билиш керек. Анын баалуулуктары кайсы, кыйынчылыктары кайсы. Бир эле мектепте эмес, турмушунда кыйынчылыктары кайсы. Кандай артыкчылыгы кайсы, өзгөчө. Биз командуу педагогикада бир эме бар да. Биз командуу педагогдор, мисалы менин мектебимде биз көзөмөлдү дейбиз деп айтпайбыз. Биз мугалимдеги ийгиликтин учкунун издейбиз. Ошол учкунду тутантабыз, өстүрөбүз, өнүктүрөбүз, чыныгы мугалим болуп алып чыгабыз деген. Демек биз мектеп жетекчиси мугалимди көзөмөлдөп, анын айыбын чукуп, аны жамаатка жайылтып, кемчилдигин жазалап, бизде таптакыр жок. Командуу педагогикада мектеп жетекчиси мугалимнин ийгилигин жанагы от коюп, бүлбүлдөп жанган эмес, алууланып күйгүзүп, анан алып чыгуу. Бала мугалим дагы балага ошондой. Бала дагы ийгилиги менен ийгиликтин учкунун өнүктүрүп чыгуу. И ата эне. Ар бир ата эне дагы чоң эме. Биз мисалы тажрыйбасы мол ата энелерди, тажрыйбасыз ата энелерди жардамга чакырыш керек. Кыскасын айтканда, мына бул эң башкысы биз ошол жана аттардык. Ыкмадан баш тартууга мугалимдерди үйрөтүш керек да. Башкача айтканда жогорку бүткөн, жогоркуларын тапшырып. Анан эң башкысы бир сезимди жок кылыш керек да мугалимдерден. Мен жетекчим үчүн, мектебимдин кадыры үчүн же болбосо иштеп атканым жок. Мен баланы өнүктүрүш. Борбор мугалимдин кызыкчылыгы баланы өнүктүрүү. Эгерде ал завуч үчүн түзсө планды, директүчүрүн түзсө планды, анын кереги жок. Туура айтасыз агай. Агай, мектептеги мугалимдер балдардын тынч отуруп сабакты идеалдуу окушун каалайт да, мугалимдер. Балдар табиятынан ызылдап кетет, жөн отура албаган бала, гиперактивдүү бала болот. Ошолорду мындай жөн отуруп, тынч отуруп сабакты укса, доскода түшүндүрүп берсем деп көбүнчө мугалимдер өзүбүз иштеген учурлар болот да, эми Африканын мугалимдеричи. Анан гапырмадан деп айткандай. Ошондойго сиздин көз карашыңыз кандай? Же кантип муну
ушуга гумандуу мамиле барбы эмне кылсак? Гумандуу мамиле бар да, биздики эң негизгиси ошол баланын жан дүйнөсү. Эң туура айтып атасың. Баланын жан дүйнөсү кыймыл үчүн жаралган. Тынчтык үчүн жаралган эмес. Ал кыймыл. А кыймыл деген физиологиялык жактан алганда баланын тынымсыз өнүгүүсүн камсыз кылуучу күч, кудурет ал. Кыймыл. Кыймыл токтоду дегенде баланын өнүгүүсү дагы токтойт. Биз кыймылдаба деген сөз менен баланын табиятына каршы күрөш жүргүзүп атабыз. Бул эң коркунучтуу. Ошон үчүн биз жанагы мына дүйнөлүк практикада көбүнчө оюн, мына баштагыч класстарда көбүнчө оюн формаларын колдонушат. Биз да оюн формаларын колдонушат. Анан себеби баланы кыймылда. Жана биз айтып атпайбызбы, эркиндик бул баланын өсүшүнүн негизги шарты. Бала эркин, кыймылдап, эркин басып. Ал турмак мына мисалы Финляндияда мындай парталар коюлбайт. Бүт жанагындай подушка окшогон жанагы канарларга бизче кыргызча айтканда эмелерди, мочалкаларды толтуруп коюп койгон. Ошолордо жатып туруп окуп жүрө берсең. Эмеде. Биз ал турмак ошон үчүн жанагы кыймылдаба деген бул өзү негизи жанагы эме да тыюу бар жерде мажбурлоо. Тыюу бар жерде өсүү жок. Өнүгүү жок болот. Ошон үчүн мен каршымын. Жанакы жакшы окуй албай аткан болсо, значит тыюу бар, өнүгүү жок. Тыюу бар, өнүгүү жок. Ал баланын ошол балада деле ниет болот. Ушу эжекем тилин укпаса деген, тил деген көрбөсөм, чымчылаган көрбөсөм деген ниети болот. Бирок ага балалык жан дүйнөсү кээде эме каршылык көрөт да. Анан экинчиси ошол баланын баарысы, жанагы кесепеттин баарысы, бүгүн балдар баарысы отурат, баардыгы класстагылар мени угат деген мугалимдер түшүнүк. Ар бир бала өзгөчөлөнөт. Ар бир бала башка. Ар бир баланын угуусу бирдей эмес, көрүүсү бирдей эмес, сезүүсү бирдей эмес. Ар башка. Угуу сезим өскөндөр айтканын угуп калат. Ал эми көрүүсүн эмне кылайын? Сезүүсүн эмне кылайын? Жана Сухомский айтып атпайбы? Бала кармап көргөнүн көрсө, кармап көргүсү келгенин кармап көрсө, уккусу келгенин укса, көргүсү келгенин көрсө, анан өнүгөт деп. Мугалим ошондой шарт түзүш керек да балага. Ошого ылайыкташтырыш керек өзүн. Эң негизгиси бизде ошол бир эле орчундуу эмелердин бири баалдык балдарга бирдей мамиле жасоо деген түшүнүк болуп калат да. Демек ар бир бала, ар бир ата-эне, ар бир мугалим башка. Ошон үчүн жанагы авторитардык педагогикада бардык мугалимдерден мына ыкманы пайдаланасың, Сингапурдун мына ыкмасын пайдаланасың деген талап болду. Талап да, талап болса. Бирок ар бир мугалим ар башка да. Бир айылда, бир шаарда. Айылдагылар шаардагылардай дароо маалыматтарды өзү ала албайт. Дароо алганга айылдын шарты жооп бербейт. Бир класста 50 бала, бир класста 20 бала окуп атат. Алар да айырмаланат. Демек, биз
бардығынан бірдей bir уақытта мына ықпаны пайдаланасыңар деген дағы бұл негізі еме да, туура эмес. тура емес та. Әрбір мұғалім ошол шарттын ылайык өз мүмкүнчүлүгүнө ылайык. Бирок биздин эң негизги мектеп жетекчисинин милдети мұғалимдин ошо заманбап өнүгүшүнө шарт түзүү, түрткү берүү, колдоо көрсөтүү. Ең негізі қолдау көрсөтүү. Сон эң туура агай. Качан мугалим өзү өнүккөндө ошондо балдарды кантип өнүктүрөм, кантип сабагымды жакшы кылам деп иштеп баштайт экен аябай. Ооба, анан шарт болгондо жана. Ооба, шарт болгондо туура айтасыз. Анан агай сиздин тиги маектериңизден көрүп туруп, мугалимдериңизге пландоону аябай караганы үйрөткөн экенсиз да? Бир нерсени пландаш керек депчи. Бул пландоо деген кандай? Азыркы мектеп талап кылып аткан план деген кандай? Бул жерде гумандуу педагогикада кандай планды сурадыңыз эле? Мен эң башкысы план, бул негизи планда 3 нерсе кирет да. Биринчи максат. Максат. Негизи эми мындай стратегиялык пландарда мұғалім өзің қиялданасың да, қиялыңда мен балдарым мынандай болса екен, мынандай олимпиадаларға даярдасам, мынандай республикада шығып тұрсам, менің балдарым талантымы, біліміме, жөндөмү текке кетірбей, балдарым көрсете алса деген еме. Еме ал бұл сенің мүддөң болушу мүмкүн да. Баамыңды. Анан экинчи ошол баамыңдагыны кантип ишке ашырасың. Кантип ишке ашырасың. Ал сенин мүддөңдү чагылдырышы мүмкүн да. Анан кийин мүддөңүн максат. Максат деген эми бул мүддө менен баамга караганда чыныгы турмушка, реалдуу, чындыкка негизделген келечектеги аткара турган иши. Мисалы, олимпиадаға баланы даярдаш үчүн мұғалим өзү ошол предметти терең билиш керек. Экинчи, ошол шарттарды мектеп жетекчилери аркылуу түзүш керек. Мисалы, мектеп базасы. Мисалы, өзүң кайсыдан сабак берип атасың, азыр журналист кыргыз тилде бересиң. Кыргыз тилде, маселен, ошол кандай таблицалар керек, кандай эмелер керек. Мисалы үчүн сөз кыргыз тилден сөздүктөр керек, кыргыз тилинин сөздүктөрү, томдуктар, энциклопедия сөз керек, өзүң көрүп. Анан кийин ар бир синтаксис, морфология бөлүмдөр боюнча эмелер керек. Ошолорду эми база түзүү. Ошолорду эми пландайсың да. Демек, анан план бул максат, бул ийгиликтин чагылышы болот да. Анан максат негизинен баягы эми кыргызча айтканда ал сөзсүз алың жеткидей болуш керек. Убакыт, белгилүү убакытка коюшуң керек, эме дегендер бар дейм. Ал эме турмуш. Мисалы, экскурсияга чыгып атканда кантип пландайбыз? Мисалы, экскурсияга чыгып атканда дагы, экскурсияда мисалы сен жаратылышты ошо көбү айтышат да, экскурсияга план кереги жок деген дагы менде бир эзекелер болгон да. Анан экскурсияга чыкканда дагы сен эми баргандан кийин гүлдү ошол чагылдырып сөз менен, тилдин кудурети ошондо турат да, тил менен чагылдырып бере алса, бере алганга көңүл бургула, гүлдү жөн эле көрүп койгула. Гүлдү силер, мен каалайт элем силерден, акындардын көзү менен көргөндү, жазуучулардын көзү менен көргөндү, гүл деген сөздүн этимологиясын аныктаганды,
erteң ekskursiyadan keyinki emede görөт ошолорду планыңарга киргизип алгыла деген да. Анан ошол экскурсия боюнча келгенде эсени эң сонун жазарыңарды күтөм. Мен силерден эң чыгармачыл ийгилигиңерди күтөм деп. Себеби күтүү дагы планды өзү. Күтүүнү чагылдыруу дагы. Анан жөн эле экскурсия десе эле барды, келди. Ал кээ бирөөлөр оюнга кызык баамдабады. Биз деген пландын бир жакшы жагы, жана Сухомлинский айтканда, мен жазбасам дагы ар бир баланын баягы ким менен кандай иштөөмү ойлонуп келем сабакка деп. Өзү ошол да план. Негизичи. Себеби ошол көңүлүн алып, ойлонуп, ошол бир баланын тагдыры баягы эстеп келүү дагы мугалимдин ийгилиги да. Эми максаттуу ошо планда максат, анан кийин максаттын ишке ашырылышы болбосо эме иш сапаттуу, анан натыйжалуу. Бул жерде 3 процесс байланышта. Максат, сапат, анан натыйжалуу. Эгерде максат болбосо, сапат жаралбайт. А сапат натыйжалуулукту алып келет. Натыйжа эми эки түрдүү натыйжа болуп калышы мүмкүн. Натыйжасыз, натыйжалуу. Ал биз натыйжалуулукка барышыбыз керек да. Ошол үчүн биз план аркылуу. План эми өзүң өнүктүрүү да. План болбосо өзүң өнүктүрө албайсың да. Мисалы бүгүн сабаңан чыктың. Сабактан кийин анализ жасаш керек мага. Менин жетишкендигим эмне болду? Ошону эмдигиде салт катары улап кетейин. Мына методум жакшы болду. Көп эметти. Ошо балдарым да кызыкты. Ал эми эмне үчүн жана 3-4 түшүнбөй калды. Муну бөлөк методду алмаштырайын деп пландаш керек да. Анан ал пландын артыкчылыгы ушунда турат да. План үзгүлтүксүз өнүгүүнү камсыз кылат. Мен ошон үчүн дайыма мугалимдерди ошо пландуу. Анан пландуу дегенде жанагындай завуч үчүн план эмес, директор үчүн план эмес, районунун текшериш үчүн план эмес. Демек баланы өнүктүрүү, өстүрүүнүн планы да болуш талап кыласың да. Себеби план болбосо жанагындай эмелер эми ар бир мугалим ар түрдүү өзгөчөлүктө, көпчүлүктөр жана кээ бир балдар менен иштөөнү унутуп каласың да. Дароо баягы жазып алсаң, эмдиги сабакта деп эме кое калып, бүгүнкү сабак, эмдиги сабакта мыналар менен иштөөнү. Мен ыкмасын эме кылышым керек экен. Себеби бүгүнкү эмем баягы сабагымы билим алууга жакшы жетишпей калды деп. Методду алмаштырышым керек экен буларга деп. Жакшы айттыңыз агай, жанагы экскурсияга барганда дагы жана эссени кошуп кетсек ичине, ошо да эссени кошуш керек. Чыгармачылык диктант. Чыгармачыл диктант, жанагындай мисалы гүлдүн этимологиясы, мисалы гүл түрдүү гүл, бирок ар бир гүлдүн мындай адамга жан дүйнөсүнө таасири өзгөчө. Эмнеде деп суроо коюп койсоң, өзү бала роза мисалы. Балдар ойлонуп, барып сүрөткө тартып. Бай жежекей. Анын өмүрү кыска, эме деп айтышы мүмкүн, бирок бир эметесиң деп. Анан эмне үчүн баягы чоң инилер бизде байчичекейдей болбой, жакшыраак болчу депти. Бүгүн бар, эртең жок болбой дегендей да. Эми бул эме да. Эгерде биз баланы бүгүн экскурсия деген бир эме, мен демократия, эркиндик деп атпайм. Эркиндик жоопкерчилик менен дайыма чектелүү да. Эгерде биз
балага тапшырма берип атканда жоопкерчилигин кошо бербесек, ал анархия болуп кетет. Ошол жоопкерчилигин кошо берсең бала кызыгат. Натыйжалуу болот. Жоопкерчилиги менен кошо берүү дегенде ошондой бир багыттуу тапшырма берүү, Жок, бир багыт эмес, ар түрдүү багыт. Бирок мындай болуп атпайбы? Мисалы үчүн, жоопкерчилиги дегенде эртеңки эсеге даярданып келүү. Эртеңки эсе жазсаң, сенин жоопкерчилигиң. Бүгүн ойнодуң, күлдүң. Же эртеңки жанагындай эме кылуу, гүлдөрдүн. Мисалы, эки гүл жөнүндө сиңпейин десең, же болбосо эки гүл тууралуу сен стата берип, алар комментарий жазса, мисалы үчүн, окшоштуктарын, айырмачылыктарын, баалуулуктарын чагылдырып. Бул деген жоопкерчилик да. Бүгүнкү ишимин эртеңкиси бар экен. Эртеңкиси бул жоопкерчилик. Бүгүн эле боюнча унутуп калбайын. Сонун экен. Бүгүн өттү, болду деген эмес да. Эртең балада өсүп алып келишибиз керекпиз. Ошол экскурсия баланын жан дүйнөсүнө, психологиясына, интеллектуал деңгээлине кандай таасир берди? Өз шап келдиби экскурсия? Өз шап келдиби? Ошого мониторинг жасап, жөн эле отчет үчүн эле алып барып келбеш керек экен, даже киного дагы. Ошо да. Кинонун дагы баягы натыйжалуулугун караш керек да. Ошондой болот да. Анан эркин десе эле балдарды такыр таштап кое эмес. Ошондой түшүнүш керек да эмени. Баягы мага кээде суроо беришет, агай эркин эле деп койсоңуз, анан балдар балалык менен өз билгендерин жасайт деп. Андай эмес да. Баланын ар бир иштин жоопкерчилиги кошо көрсөтүлөт да. Эмеде. Ошондой да. Сонун агай. Кымбаттуу мугалимдер, бизге берилген убакыт дагы аягына келип жетти. Бардык нерсенин башталышы бар, аягы бар дейт. Бирок бүгүнкү сүйлөшүү мен үчүн мындай кичине бир аз эле сүйлөшкөндөй болду агай. Бирок мен өзүмдүн ойлорума караганда бүгүн дагы оюм тереңдеп, гумандуу мамилеге, мугалимдик дагы жоопкерчиликти терең сездим бүгүнкү эфирден. Мен ойлойм, бул эфир ар бир мектеп мугалимине пайдалуу болот деп ишенемин. Албетте практик мугалимдерге арналган каналда мектептин мугалимдери сөзсүз түрдө бул эфирди көрүшү керек. Өздөрүнө пайдалуу, практикада керек боло турган маалыматтарды ала алышат деп ишенемин. Сизге чоң рахмат агай. Рахмат. Бизге окшогон жаш мугалимдерди келгендигиңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат.